өздік құрам ремонттоочу базаны көргөзүүгө даяр. Министрдин орун басары генерал-майор Ибраев. Стендовое мобильное устройство ушу келген. Өтіркі жүргізушілер бұл проект түзіп, шунун баары полностью 10 октябрда ишке кирди. Ошонун ичине могул ремонттоочу могул именно подвижный темелердин баары ошонун ичине келди. Бул жерде 200 киловаттык генератор чоң, жийинтилери уже поменьше. На данном учебном месте вашему вниманию будет предоставлена отдельная база центральная по ремонту вооружения военной техники. В целях расширения производственных возможностей также мы с российской стороной проговорили, и они в рамках оказания военно-технической помощи бесплатно, мы в этом году в мае начинаем сборку первых 5 машин бронированных ГАЗ-66 совместно со специалистами завода Российской Федерации. На территории здесь, так точно, товарищ главком. Вот мы на них хотим первые 5 машин, в этом году мы уже соберем. Жолдош башкарма башы белгиленген ордунда соттан техникасын оңдоо иштери уюштурулган көргөзүлүүдө. Азыркы учурда БМП-1 маркасына соттан техникасы оңдолууда. Толугу менен чачылып, ичи крас этилип, кыймылдаткычы толугу менен чачылып, тазаланып, резинадан салган тетиктердин баары алмашылып, чолтулуп азыркы учурда орнотууга киришилди. Кассетиди, аккумулятор салышат, аккумулятордун баары жабат, сиденьянын баары жаңыча тийгер чыккандыр бар. Жаңы ордоту ачык кыстайга койдук. Бүгүнкү күндө толугу менен акча каражаты максаттуу түрдө пайдаланып, ангарды курууга атайын площадка курулду. Тегеретте бул аянтчаны Курчоого забор курулду, Коргоо министрлиги тарабынан малярный цех курулду жана автоунааларды коюучу навес курулду. Bundan тышкары жеңил конструкцияны колдонулган өздүк курамдын штабы жана чарбалык имараты курулду. Бул эски станциялар Уже ушул чебирден өткөндөн кийин уже сырдалган. Даяр. Уже кетет. Жолдош Балышкы колбашчы, 2-нчи окуу ордун жетекчиси майор Нурбаев. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы Коргоо министрлиги тарабынан курал-жарак ок-дарылар сакталуучу кампалардын жакшыртуу максатында көп иш-чаралар алып барууда. Коргоо министрлиги менен эл аралык трассалык фондунун ортосунда келишимге кол коюлган. Бул келишимде Коргоо министрлиги 3 приоритеттик алдыга койгон. Биринчиси бул мөөнөтү жеткен ок-дарыларды жок кылуу, экинчиси кампаларды капиталдык оңдоодон өткөрүү жана жаңы кампаларды куруу болуп эсептелинет. Бир гана кампаларды оңдоп куруудан токтолбостон жаңы заманбап коопсуздук системалары да орнотулган. Авариялык электросистемасы генератор. Эгерде жарык берүү өчүп калган учурда үзгүлтүксүз жарык берүүгө каралган. Ошондой эле коопсуздук сигнал, өрткө каршы сигнал жана видео байкоолор орнотулган. Ар бир кампаларда жана постордо видео байкоолор орнотулуп, кароол жайына өткөрүлгөн. Кароол башчы көзөмөлдөп туруу максатында 23-24 жылга койгон пландардын негизинде азыркы учурда заманбап чагылганга каршы системаларды коюу пландалууда жана ошондой эле жолдор, кирүүчү, чыгуучу жолдорду оңдоп, суу түтүктөрүн орнотуу жана кампалардын сыртындагы оболовкаларды өйдө көтөрүлүп нормага келтирүүсү пландалууда. Түрлүү ок-дарылар да бул жерде. Артиллерийский. Бүтүн артиллерийский. Жолдош Башкыр Болбашчы 3-нчи окуу ордунун жетекчиси полковник магистратор. Өздүк курам Бириккен Улуттар уюмунун стандарты жана партия боюнча англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде даярдалган этатады кабыл алуу, дарылоо кабыл алуу бөлүмүнөн башталат. Биздин сиздердин назарыңыздарга экиги аппараты, УЗИ аппараты, дефибриллятор аппараты иштелет. Бул жерде толук кандуу ылгоо деп коет, сортировка. Эгерде бейтап колунан же буттан же денесинен жаракат алган болсо, рентгендик изилдөөлөр өткөрүлөт дагы. Бияктан эки тартипте бири пленкага чыгып, бирөө цифровой
аппаратка чыгат. Дароо эле ордунан эле сразу чыгарат экенсиңер да рентгенде. Дал ошондой. Бияктан биякта болот. Жабдыктар бар иштейт. Ала шарттан айрылган. Бар иштейт. Бул жерде 2 бригада. Операциядан чыккандан кийин реанимация бөлүмүнө которулат. Бейтап бул жерде 2 орун белгиленген аппараттар бар иштейт. Жан кайруу аппараттары бар иштеп турат. Кыскача мүнөздөмө айтып кетсем, палаткалардын каркастары темир, дат баспаган темирден темирдин калыңдыгы 1,5 мм, брезент 600 маркасындагы 1 квадратный метрге 80 килограммга чейин орусто көтөрүүгө туруштук берет. Кийинки октордон азык түлүү сам капасы, азык түлүү талаш шартында. Gün çıktığında bunlar aktaratlar, bu uçupliciler, muz alıp koyuyor da. Kabinle günü yapılır işte. Tamak жасоо, bu mobilni tamak жасайды 200 kişiге чейин. Pak 200 markasında. Bunun özgürçülüğü жүрүп атканда тамак жасалат burada. 200 адамга чейин. İçinde şartlar var, условиялар бар түзүлгөн. Ең өзгөчөлүгү ушул. 200 адамга биринчи, экинчи тамак менен жасалат. Компот, чай менен. Жүрүп баратканда да уже жасап коюшат. Жеткенде даяк тамак даяк. Ооба, чогуу кетип баратканда, маршта кетип баратканда. 330 градус.